Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sözümdü ırayımdуу жана боорекер Аллах Тааланын аты менен баштап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттарды жолдоп, урматтуу мусулман жамааты, Аллах Таалам улуу Рамазан айда туткан орозоңуздарды жасаган жакшы амалдар менен аруу тилектериңиздердин кабыл болушун сурап өтөм. Аллах Таала субхана ва таала сиз менен бизге дагы бир жолу мүмкүнчүлүк сунуп, куттуу орозо айда жүз көрүшүп, орозо айдын фазилеттеринен, максаттарынан, артыкчылыктарынан сөз кылууга дагы сааттарын берип турат. Аллах Таала субхана ва таала өзүнүн динин сунган мезгилде чоң бир максаттарды, чоң бир тилектерди орундатуу максатында мыйзам сунган. Ал мыйзам катардагы мыйзамдар эмес, балким көктөн түшкөн, жараткан өзү ыроолоп, периште коштоп, пайгамбар жеткирип, адамдардын жүрөгүнөн орун таап, канчалаган адамдардын дүнүйө ахиретин бактылуулукка бөлөп, агайсы бир арасында моюн толгоп, ал мыйзамга, ал жолго баскысы келбегендердин акыбети оор болуп, мына ушундай табияттын жашоосу менен, мына ушундай Кудай Тааланын берген табигый жолу менен өмүр кечирип өтөбүз. Мына сиз менен бизге Аллах Таала субхана ва таала орозону бизге буйрук кылса, бул орозо дагы жөн гана адамдардын курсагын азык аштан, суу азыктан тосуу максатын көздөгөн эмес, балким улуу жараткан инсандагы болгон оор бир адеп ахлактын, жүрүм турумдун, түшүнүктүн, көз караштын бурулуштарын, ойку кайкысын түздөө үчүн ушул орозону сунган. Жараткандын даанышмандуулугу, жараткандын өзү сунган мыйзам ичиндеги болгон сырдуу максаты бул эң эле оболу инсандын инсан катары түптөлүүсүн максат кылат. Чындап, эгерде бүгүнкү күндөгү орозонун ордун карасак, жер бетиндеги чыгыштан батышка чейинки ар бир булуң бурчта жашаган мусулман калкы, мусулман үммөтү бир мезгилде ооз бекитип, белгилүү бир мезгилде ооздорун ачып, белгилүү болгон көрсөтмөнүн артынан өлчөмдүү убакытта кайсы бир азыктан өзүн тыйган болсо, ал азыктан тыйылуу аркылуу максатта катылган адамдын ички дүйнөсүндөгү, руханий жашоосундагы, адеп ахлагындагы, мамилесиндеги болгон алда канча көп көйгөйлөрдү дарылап алды. Бул чоң мектеп, бул чоң улуу жараткан өзү ээ болгон окутуу мазмунун пайгамбар алып келип жеткирип, мына ушул мектептен окуп чыккандар үчүн Аллах Таала субхана ва таала өзү чоң белектерди ыйгарып, бейишке жол ачат. Андыктан орозонун да максаты эмне дегенде, орозонун да максаты мына ошол бүткүл инсаниятты, эң алгач үммөттү, ары кандай адамдарды курчап алган дарттардан, илдеттерден, оорулардан, көрө албастык, ичи тардык, чыккынчылык, уурулук, кескилик, зордукчулук деген сымал болгон жаман оорулардан айыктырып, аларды калган жашоого дагы
жаңы багыттар менен, жаңы күч менен, жаңы кадамдар менен багыт алууга мүмкүнчүлүк берип атат. Бул орозо жөн гана адамдардын мезгилдүү учурда ач калып, суусап, чаңкап, анан суу ичкен мезгилде эле сооптор баарысы жыйналып, адамдар жыргап кала турган нерсе эмес, балким бул орозо мына ошол инсаниятты, инсанга таандык болгон изги адептерге, улуу ахлактарга жол ачып берип, мына ошол нерсеге көндүм катары жашоосуна жоорулуштуруп, жашоонун өзүн чыныгы, бактылуулуктун жашоосуна жол ачып берет. Андыктан урматтуу мусулман жамааты, бурадарлар, Аллах Таала субхана ва таала сиз менен бизге берген улуу ороз айындагы амалдар, милдеттер баарысы Аллах Таала тараптан болгон көптөгөн сырдуу максаттарды көздөп турат. Биздин көрөрмандардан түшкөн бир канча суроолор бар экен. Суроолорго жооп берүү менен эле бирге биздин сөзүбүздү улап барабыз буйруса. Биздин алгачкы сурообуз: Ассаламу алейкум, чачты көмүш керекпи же күйдүрүш керекпи? Рахмат. Чачыңызды көмгөнүңүз жакшы. Чачыңызды ошол колуңуздагы эч ким баспаган, эч ким тебелебеген таза жерге алып барып көмүп койгонуңуз бул шариятка ылайык болот. Азыркы компания салган үйдөн алсак болобу? Акчасын 3 жылга бөлөт экен. Албетте болот. Бул ошол курулуш компаниялардын сиз үчүн, жашоо үчүн көргөн эмнеси, бир биздин жашоо үчүн берип аткан салымы десек дагы болот. Ал өзүнүн шартына жараша бул шариятта дагы бар, таксыд деп коет. Ошол үйгө бериле турган акчаңызды бөлүп төлөп берсеңиз дагы боло берет. Ассаламу алейкум, таравих намазын окубай койсо күнөө болбойбу? Албетте таравих намазын окубай атайлап таштап коюу күнөө. Эгерде кайсы бир себеп болуп калса, кайсы бир сизде үзүр болуп калса, ал түшүнүктүү дейлик. Сиз сыркы болуп калдыңыз дейлик, же сапарда жолдо болуп калдыңыз дейлик. Бул учурда сизден үзүр. Ал эми жөн эле үйдө телевизор менен, же бир бош сөз менен, же бир орунсуз бир жок иштер менен алек болуп таштап салсаңыз күнөөкөрсүз. Эмне үчүн дегенде Рамазандын түнү дагы күнү дагы бирдей соопторду сизге бергени келген. Анан кантип сиз калтырып коесуз? Устаз, суроом: Кадыр кечесинде намаздын мурунку карыздарын окуп өткөзсөм, намаздын карыздарынан кутула аламбы? Себеби намазды 46 жашымда баштадым. Аллах Таала субхана ва таала мына ошол сиздин ниетиңизге жараша ар бир амалыңызды, ар бир кадамыңызды кабыл кылат. Чындап келген учурда өзү ислам бул өзүнө чейинки мезгилди кечет деген сөз бар жалпысынан. Ал деген сөз кайсы бир адам исламды тааныбайт, динди тааныбайт, диндин акыйкатына жетпейт, диндин өзүнүн ордун түшүнө албайт, анын ичиндеги милдеттерге моюн сунбайт. Бирок бир мезгил келет да Аллах Таала субхана ва таала ал инсанды эмне кылат? Мына ушул акыйкат жолго салат. Мына ошол акыйкат жолго салгандан тартып өткөнүн баарын жабат деген дагы сөз бар. Бирок ага карабастан адамдын көкүрөгүндө эмне калат? Баягы мен жасачу амалдар дагы эле мойнумда калды. Себеби дегенде мен мусулман чөйрөдө жүрүп эле өзүмдү мусулман деп санаганым менен, бирок аны билбей эле жүрө берген экенмин. Андыктан ал милдет менин мойнумда десеңиз, анда сиз кадыр түнүн күтпөстөн эле азыркы мезгилде качан убакыт тапсаңыз, мына ошол мүмкүнчүлүк болгон учурда каза намаздарды окуй бергениңиз абзел. 10, 20, 30 жылдык каза намаздарын 5 маалга өзүнчө ниет айтып окуйбузбу? Намаздан тышкары зикирлерди окубай койсо болобу казада? Албетте, каза намаздын өзүнүн фарз рүкүндөрүн гана тургузасыз. Анан тасбихтерин тартам деп, анан кийин зикирлерин чалам деп обара болбой эле, аны эмне кылыңыз? Фарз намаздын алдында коюп туруп, алгачаны окуп алып, же болбосо фарз намазды окуп бүтөөрү менен кайра эле ошол каза намазды кошуп окуп алып, анан баарысына чогуу ошол зикирлерди окусаңыз болот. Ассаламу алейкум, устаз.
Tekеббир адамдарга өздөрүнө жараша мамиле жасаса күнөө болбойбу? Рахмат. Момундун өзүнүн сыфаты момундарга болгон учурда момундай болуш керек. Ал кандай дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдагы болгон мүнөз болгону жакшы. Бул жөнөкөйлүк. Эгерде ошол текебер момун эмес болуп калса, мусулман эмес, анын дини да башка, анын көз карашы дагы, жашоосу дагы, дүйнөдө болгон максаты дагы башка. Мындай адамдарга текеберлик кылууга жол берилет. Ал эми момун болуп калса, ал момунду эмне ага насаат айтуу менен, ага кайсы бир башка бир мамиленин жакшы жолу менен иш тутканыңыз дурус болот. Менин кызым 12 жашта, орозо башталгандан бери бир жума орозо тутуп, оозун ачып алды. Түшкө чейин тутуп, түштөн кийин орозо тутпай эле койсо күнөө болбойбу? Айтып коюңузчу. Эми кызыңыз 12 жашта болсо, кызыңыздын 12 жаштыгын этибарга алсак, 12 жаштагы кыз балагатка жетти деп саналат. Бирок убакыт, мезгил, биздин заманда ушундайбы, көпчүлүк кыздарыбыздын акыл эси эле эмес, ден соолугу деле анчалык балагатка жеткендей эмне түс бербейт. Бирок кантпесин кызыңыздын азыркы учурдан тартып, мына ошол толук тутканга кызыктырып, аны эгер толук тутканга күчү жетпей кыйналып баратса, аны ошо сиз айткандай түшкө чейин, саат 3кө чейин, саат 5ке чейин деп эмне туттуруп барганыңыз бул албетте кийинки жылдарга болгон чоң даярдык болуп калат. Абактагы адамдар мазлум болуп эсептелеби? Ошо адамдарды жакшы бир дуа кылып коюңчу сураныч, Аллах Таалам ыраазы болсун. Албетте Аллах Субхана ва Таала мындай адамдарды эгерде алар укуксуз, алар кылбаган кылмышы үчүн жаткан болсо, алар мазлум. Алар мазлум. А бирок кылган кылмышы үчүн жаткан болсо, алар үчүн куткаруу, себеби дегенде акыреттеги азаптан аны ошол жердеги болгон жаза менен кутулуп атышат. Аллах Таала Субхана ва Таала ушундай бир зулумдук менен, ушундай бир алардын укугу бузулуу менен ошондой акыбалга түшүп калган болсо, Аллах Таалам аларга өзүнүн жеңилдигин бергин, я Роббул Аламин. Ассаламу алейкум. Мен 5 убак намаз окуйм, орозо кармайм, арыкмын. Орозодо өтө эле арыктап кеттим. Эмне кылсам болот? Иншалла, сиз, мен ойлойм, биз чыныгы арык адамдарды биз көрө элекпиз. Сиз андай эмессиз, иншалла. Мына ошол орозого бекем турсаңыз, Аллах Таала Субхана ва Таала өзүнүн кудурети менен сизди эртең орозо бүтөт. Орозо да саналуу күн. Бул сизди биротоло аздырып жерге көмбөйт. Тескерисинче сизге күч берет, кайрат берет, сиздеги болгон зат алмашууну жакшыртат. Зат алмашуу канчалык жакшы болсо, эртеңки күнү орозо бүткөндөн кийин сиз бат толосуз. Баарын таразадан утасыз, буюрса. Ассаламу алейкум. Витр намазын куптанын 3 ракат витрди деп ниет кылып, кунут дуасын кошпой окуп жүрүпмүн. Эми витрди башынан казасын окуймунбу? Албетте, бул витр намазды эми казасын окубасаңыз дагы мындан кийин мына ошондой кемчиликсиз окуганыңыз дурус. Зекетти атасы жок неберелерибизге берсек болобу? Жакын туугандарына берилбейт деген сунушту уктук. Албетте, зекетти атасы жок неберелериңизге берсеңиз, сиз ал неберелериңизди түздөн түз багууга сиз милдеттүүсүз. Эгерде ал небереңиз болгон болсо. А бирок туугандардын арасында түз сиздин агаңыз болгон, иниңиз болгон адамдарга зекет бергенге болбойт. Ал эми небереңиз болсо, алысыраак тууганыңыз болсо, ал адамдарга зекеттен бергениңиз дурус боло берет. Саламатсызбы? Менин суроом, күйөөм менен жашабай калганына 3 жыл болду. Ал айтат, никебиз бар деп. Кантип талак алсам болот? Күйөөмдүн башка семьясы бар. Ал киши менен барып загысты кыркытырасыз, казыятка барып түшүндүрүп айтасыз, муфтиятка келип, ошол жерде фатва бөлүм бар. Ошол жерден менин никемди алып бериңиздер, себеби дегенде менин жашоомо, менин нафакама, менин жубайлык акымды бербей атат деп сиз доо арыз жазсаңыз болот. Саламатсызбы? Менин суроом, күйөөм менен жашабай калганыма. Жанагы эле суроо экен бул. Ассаламу алейкум. Биз орозобуз. Кесибим сварщик. Сварка кылганда түтүн жутам. Ооз ачылабы же ачылбайбы? Аллах Таалам сизден ыраазы болсун. Ошол ишиңизди токтотпой, орозоңузду да бекем тутуп атканыңызда
бул албетте бизди сыймыктандырат. Сизден үлгү ала турган көпчүлүк адамдарыбыз бар биздин. Түтүн жутуу менен орозо ачылбайт. Ошондуктан бул нерседен эч кандай кыжаалатсыз ишиңизди уланта бериңиз, орозоңузду дагы тута бериңиз. Орозону канча жаштан баштап кармаса болот? Орозону балагатка жеткен жаштан тартып кармаган эң абзел. Ал эми жаш балдар болуп калса, аларды көндүрүү абзел. Эгерде баланын ден соолугу жакшы болуп, өзү да кызыгып, аны да кызыктырып, балагатка жете элек мезгилден тартып дагы аны үйрөтүп келсек, бул жакшы болот. Биздин чөлкөмдөгү болгон балагат өмүрү биздин балдарыбыз үчүн 12 жаштан, кыздарыбыз үчүн 10 жаштан деп эсептесек туура эле болот. Ассаламу алейкум. Орозо бузуларын билбей эле аялым менен кошулуп алган элем. Эми карыз болуп калдымбы же оозум ачылып жокпу? Алла разы болсун дейт. Алейкум ассалам. Чындап эле сиз билбей туруп кылганыңыз бул өтө өкүнүчтүү. Бул маселеде сиз эми бир күндүгүңүзгө бир күндүк каза менен толтуруп бересиз. Мына ошондуктан бул маселени орозону бузуп коюу чоң күнөөлөрдөн. Сиз бузган жол менен бузуш өзү бул 60 күндүк кафараты менен тутулуш керек. Мына ошондуктан бул маселеге сиз көңүл буруп, аны так маселелерин окуп үйрөнүп тутканыңыз бул талапка ылайык болот. Саламатсызбы, орозодо тамеки тартса болобу дейт. Албетте болбойт. Тамеки тартуу менен биз орозобузду ачып алабыз. Себеби дегенде шарияттын өкүмү ошондой. Бул сиздин напсиңизге, кумарыңызга, каалооңузга байланышкан нерсе болгондуктан мына ошо орозонун максаты эмне дегенде адамдар мына ошонун өзүндөгү болгон каалоолорду тартиптештирүү, каалоолорду өз жайына коюу, напсиге баш ийүү эмес, Аллах Таалага баш ийүүнү үйрөтүү максатын көздөйт. Ошондуктан сиз тамегиңизди ошо орозонун урматы менен, анын фазилети менен биротоло таштап койсоңуз, Кудай Таала сизге узак өмүрлөрдү берет. Ассаламу алейкум. Менин кызымдын аты Сунейна. Маанисин айтып коесузбу? Рахмат, Аллах разы болсун. Орозоңуз кабыл болсун. Аллах Таалам сиздин орозоңузду кабыл болсун. Сунейна деген сөз бул эгерде сунна деген сөздөн алынган болсо кичинекей сүннөт. Мына ошондуктан бул Сунейна деген атты жакшы аттардын катарында биз санаңыз. Себеби дегенде баары бир сүннөткө жакын аттардан экен. Ассаламу алейкум. Сол даалым чымырап атат. Көбүнчө намазда Куран окуганда чымырайт. Эмне экенин билбей атам. Сиз доктурга кайрылыңыз. Сиз мүмкүн болушунча батыраак кайрылып, кайрыгер болбоңуз. Себеби дегенде ден соолук бул эң чоң байлыктардын бири. Аны сиз дароо эле көпчүлүк ойлогондой же бир жинден деп, же бир шайтандан деп ойлобоңуз. Себеби дегенде адамга бир аз шамал да тийип калышы мүмкүн, бир аз нерв дагы сууктап калышы мүмкүн. Ошондуктан доктурга кайрылыңыз. Менин бронхитим бар, сальбутамол чачам, оозум ачылбайбы? Мына ушул эгерде ал жөн гана буу катары жеткен болсо ачпайт. Эгерде ал суу катары барган болсо, анда ал ачып коет. Мен алдарını билбейт экенмин кандай. Мен 5 маал намаздын артынан 2 рекет нафил намазды окуйм. Бул туурабы? Алла разы болсун. Экинчи суроо, тахажжуд намазын фитр намаздан кийин окуйм, туурабы? 5 намаздын артынан 2 рекет нафил намазды окуйм дейсиз. Бул албетте жакшы. Нафил намаздар сиз окуп аткан сүннөт намаздар менен кошо окуган болсоңуз керек. Буга эч кандай бир туура эмес деп айтууга болбойт. Бир гана асыр намаздан кийин окубайсыз. Сиз окусаңыз асыр намазга чейин окуңуз. Асыр намаздан кийин окулбайт. Шамга чейин. Ал эми тахажжуд намазын витр намаздан кийин окуганыңыз туура эмес. Сиз ошол тахажжуд намазды нафил витр намазын алдына коюп окуңуз. Ошол мусулмандын күнүмдүк намазындагы 5 убак намазындагы акыркы намазы бул витр намаз. Ошондуктан тахажжудту витрден мурда коюп окуп жүрүңүз. Адам каза болгондо кантип узатуу жөнүндө толугураак айтып бересизби? Аллах разы болсун, рахмат эт. Аллах Таалам разы болсун сизден. Адамды узатуу бул өтө чоң процесс. Буну биз мындай берүүнүн үстүндө мен сизге баарын айтып бере албасам дагы, негизги жерин айтайын.
Dinimiz адам өлгөндөн кийин дагы анын өз урматына сактайт, өзүнүн урматына коет. Анын кадырын сыйлайт. Эң алгач ал адамды майрам сууга алат. Ал деген сөз ошол жан ачууда чыккан анча-мынча заң заара болсо аларды жууп тазалайт. Андан кийин денесин толугу менен жууп гусул алат. Андан кийин анын оозун бекитип, көзүн бекитип, андан кийин ак кепинге оройт. Анын үстүнөн анан мусулман жамааты чогулуп келип жаназа окуп, Аллах Тааладан кечирим сурап, истигфар айтышат, намазга турушат. Андан кийин адамдар өзүнүн мүрүсүнө коюп, аны узак аралык дебестен аны жакшынакай татынакай көтөрүп барат. Аны колдон колго өткөрүп, анын жакшылыгын эстеп, анын аркасынан Кур'ан окуп, баарысы топурак салып, аны зыйнат менен узатышат. Мына ушул мусулман адамдын, адам пендесинин, Алла Таала жараткан адампайдын урпагындагы болгон урмат мына ушул. Андыктан динибиз менен биз сыймыктаналык. Динибиз менен биз жашообузду куралык. Мына ошол учурда адамдар тирүү мезгилинде дагы, өлгөндө дагы ошондой сый урматта калат. Тахажжуд намазын канча рекет окуш керек жана кандай окулат? Тахажжуд намазы 2 рекеттен окулат. Тахажжуд намазы 2 рекеттен окулган мезгилде кадимки башка окуп жүргөн сүннөт же нафил намаздай эле окулат дагы. Ал тахажжуд намазынын өзгөчөлүгү эмне дегенде, элдин баарысы уктап аткан мезгилде, түн ортосунда, элдин баары уйку менен алек болгон учурда сиз Аллах Таала менен болгон алек болгон намаз. Ошондуктан бул намаздын өзгөчөлүгү ушул эле жерде. Дагы бир өзгөчөлүгү сиздин кылган тахажжуд намаздан кийинки айткан дуаларыңыз, Аллах Тааладан болгон талаптарыңыз баарысы орундала турган намаздардан. Түнкү атылган жанын огу жаза тийбейт деп алымдарыбыз ушул тахажжуд намазындагы айтылган дуаларды айткан. Эми элестетиңиз, түнкүсүн сиз жаа алсаңыз жебеге тиймек беле? Жок, албетте тийбейт эле, бирок тахажжуд аркылуу аткан жебеңиз, ал деген сөз дуаңыз, бул сөзсүз түрдө барып жебеге тиет. Биринчи жолу орозо кармашым ооз бекиткенде даарат албай бекитсем болобу? Себеби түндө эшикке daaratка чыккандан коркомун. Аллах Таала ыраазы болсун, мына ушундай аракетиңизди Аллах Таала дайым кабыл кылып, кадамыңызды бекем кылсын. Албетте, сиз daarat албай туруп бекитсеңиз боло берет. Бирок эң бир жакшы нерсе билесизби? Сиз ошол үйдө ким бар? Эркектерден агаңыз барбы? Атаңыз барбы? Ата ушул daaraткана жака жарып бир лампочка коюп коюңуз деп сурансаңыз, атаңыз үчүн да жакшы болот, сиз үчүн жарып, үй бүлө мүчөлөрү үчүн жакшы болот. Анан билесизби, андан да жакшысы. Сиз саарлыкка туруп, анан daarat алып, анан ооз бекитип, анан daarat алып, анан намаз окуп жатсаңыз, бул билесизби, орозоңуз ошондо толук болмок да. Орозоңуз толук болмок. Ал сиз орозоңузду жарым кылып атасыз. Эртең менен туруп, ооз бекитип атасыз, жатып атасыз, намазыңыз калып атат. Мана ошондой болбош үчүн атаңызга иншалла мен өзүм кайрылып айтайын. Урматтуу атаке, ушул кайрылып аткан уулуңузбу, кызыңызбы, ушул daaraткана жака бир лампочка коюп бериңиз. Алла ыраазы болсун сизден. Өлгөн адам майрам сууга алынбай келсе кандай болот? Эчтеке болбойт. Бул биз айтып аткан нерсе, майрам сууга алынбай калгандыгы, алынуусу майрам сууга. Бул адамга болгон урмат. Адам тирүү мезгилинде кайсы бир денесине бир нажасат же кир же бир булганч тийип калса, кантип чыдап отурабыз? Мына ошондой эле биз эмне өлгөн адамды дагы ошондой акыбалда, оор акыбалга түшкөн учурдагы денесиндеги нажасатты жууп койгондугубузду майрам суу деп айтабыз. Азыркы мүмкүнчүлүк бизде жарнамага келип калыптыр. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, жарнамадан кийин сиздер менен кайрадан жүз көрүшөбүз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Кайрадан сиздер менен жүз көрүшүп, бүгүнкү темабызды уласак,
Албетте Рамазан айы сиз менен бизге бир канча максаттарды көздөп келет. Ал максаттардын бири бул биз жогору жакта айтып өткөндөй адеп ахлактарыбызды, жүрүм турумубузду жөнгө салып алуу. Мына ошондуктан балким Чыңгыз Айтматов дагы өзүнүн сөзүндө айтпаса керек жөн жеринен. Адам үчүн эң оору күн сайын адам болуп калуусу деп. Мына ошол адам болуп калуу үчүн Алла Таала мына ушундай улуу айларды, улуу ибадаттарды, улуу көрсөтмөлөрдү берет. Бизде дагы суроо келип калыптыр, намаз окуп жатканда балам жай намазга келип олтуруп алат же алдыма олтуруп алат. Колум менен ара салып саждага жыгылам. Бул туура эмеспи же кечиримдүүбү? Албетте бул бир чоң бакыт. Эгерде сиз ибадатта болсоңуз, балаңыз келип сиздин жай намазга аралашып, сиз менен чогуу колуңуздан алып, бутуңуздан алып жай намазга чалышып турса, бул жакшы нерсе. Болгондо сиз балаңызды абайлаңыз. Балаңызды эч качан катуу айтпаңыз, катуу чаппаңыз, түртпөңүз. Балаңыз жаныңызда турсун, мейли тезеңизде турсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай намаз окуйт эле кээде. Имамчылыкка чыккан мезгилде узакка чейин сеждеден чыгып турбай калат эле. Адамдар ойлойт эле, пайгамбар уктап калдыбы деп. Көрсө ошол мезгилде пайгамбардын неберелери келип, анын желкесине отуруп, ат кылып минип алып, мына ошол небересин капа кылып койбойун, ушунун көңүлүнө өтүп койбойун деп, ошол небереси ат кылып желкесинде отурган мезгилде башын көтөрбөй сеждеде калган экен. Мына ошондуктан муну сиз ибадатыңыз менен Аллах Таала берген неаматты аралаштырып окуганыңыз абзел. Албетте үйдө бирөө жарым болсо кармап турганы жакшы, себеби сизди ибадаттан алаксытпайт. Бирок өзүңүз жалгыз болуп калсаңыз, анын эч кандай зыяны жок. Болгону балаңыздан жанагындай балаңыз зара кылып койбосун, балаңыз ошол намаз окуп аткан жериңизди булгап койбосун. Эми заманыбызда жакшы болуп калды, балдардан эч кандай зыяндуу нерсе чыкпайт, ар кандай бир каражаттарды тагып коесуз, ал нерсе менен сиз ибадатыңызды улай берсеңиз болот. Таравихте аттахиятты окуп, анан сүрөсүн окуп, анан салам беребизби? Ошондо салават окулбайбы? Толук түшүндүрүп берип коюңуз сураныч. Таравихте башка намазды кандай окусаңыз ошондой эле окуйсуз, эч кандай айырмасы жок. Мына ошондой эле аттахиятын окуйсуз, ошондой эле салаватты окуйсуз. Андан кийин салам бересиз, мына ошону менен 2 рекет намаз бүтөт. Башка 2 рекеттүү намаздардын эч бир айырмасы жок, окуй бериңиз. Ана ошол учурда туура болот. Намаз окубай орозо кармаса болобу? Намаз окубай орозо кармаса болбой калат. Эмне үчүн? Себеби дегенде сиздей болгон, орозого сабыры жеткен, орозого күчү жеткен, орозодой болгон оор ишке таакаты жеткен адамдар үчүн кичинекей 5 мүнөттүк намазды окубай койгону таптакыр болбой калат. Мен айтат элем, эгерден орозону да тааныбаса, намазды да билбесе, баарына моюн толгогон бир тоң моюн болсо, мен айтмакмын, сага боло берет деп. Бирок сизге болбойт. Сиз эми намазды да тургузуңуз иншалла. Жыл сайын кошуналар бири-бирибизди ооз аштырчу элек. Быйыл кандай кылсак болот? Ооз аштырып берсек болобу же азыркы учурга байланыштуу эмне кылсак болот? Бүгүнкү күндө абал баарыбызды кооптондуруп турат. Иншалла мындай бир оор кырдаалда сиздин жасай турган ооз ачыруудагы болгон максатыңыз бул элден оозун ачыруу менен Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүү болчу да. Жакшылык кылуу, кайрымдуулук кылууну максат кылгансыз да, туурабы? Эми мына ошол мүмкүнчүлүктү башка жактан пайдаланыңыз. Сатып келип, мына ошол эле каражатка ал 1000 сом турабы, 500 сом турабы, 2000 сом турабы? Сиз кошуналарды ооздоштурганда канча сом сиз каражат жумшатчусуз? Эстеп көрүңүз. Келинчегиңиз менен отуруп сүйлөшүңүз, канча каражат кетчү? Айталык 1500 сом каражат кетчү. Кошуналарды чакырып койгонго. Анда кел ошол 1500 сомду биз барып азык оокат сатып алалык дагы, аны баштыктарга салып, анан муктаж болгон үй бүлөлөргө жеткирип берелик. Билесизби канчалык соок болот ушул? Бул кошуналарды чакыргандан да көбүрөөк соок болот. Себеби дегенде кошуналар муктаж боло элек мезгилде аларды сиз сыйлагансыз, чакыргансыз. Ал эми сизди азыр муктаж адамдар күтүп турат. Сиздин ошол бир баштыгыңызды ушул өмүрүн сактап калчудай болуп эле күтүп турат. Ошондуктан мына ушул жол менен башкалардын дагы көңүлүн көтөрүп,
жүрөгүнө сүйүнүч киргизиңиз. Орозо убагында күндүзү уктап калып, түшүндө түшүркөп койсо орозо бузулдубу? Жок, түшүркөп койгон болсо бузулбайт. Ал туруп, гусул алып, тазаланып, кийимин которуп, анан орозосун улап тутуп кете берет. Ал орозосу орозо, бузулган жок. Аны кийин күнүнө күн да тутуп бербейт. Мына ушундай жол менен орозоңузду улай бериңиз. Фитир садаканы кимдерге берсек болот? Фитир садаканы бул мискиндерге, кедейлерге, колунда жокторго, жетимдерге берсек болот. Мына ушундай шарияттын көрсөтмөсү. Тозок жөнүндө айтып бериңизчи. Тозок бул акыреттеги болгон эки багыттын бири. Биринчи багыт бул бейиш болсо, экинчи багыт тозок. Андан башка багыт жок. Андан башка жол жок. Акыретте ушул эки эле жол бар. Ал эми анын кандай элестетебиз десеңиз, азап бере турган жер катары элестетиңиз. Анын азабы канчалык десеңиз, анын азабы түбөлүк. Ал жерде кимдер калат десеңиз, жалаң Алла Тааланын акыйкатын четке кагып, Алла Тааланын астындагы иштерде күнөөкөр болуп, Алла Тааланын жана пайгамбарынын алып келген акыйкатына моюн сунбагандардын түбөлүк орду болот. Орозо кармап жатамын, халал деп жазуусу бар колбаса жесе болобу, же алар жалган жазып коебу? Бүгүнкү күндө тилекке каршы көпчүлүк азык өндүрүүчүлөр мына ушул халал деген брендти же халал деген аталышты өздөрүнүн чөнтөк кызыкчылыгында гана пайдаланып калышты. Андыктан мен сизге айтамын, абайлаңыз. Көрүнгөн эле халал деп жазылгандын баарын ала бербеңиз. Себеби дегенде бул биздин аалам адамдардын абийри, адамдардын укугу, адамдардын ден соолугу, адамдардын мыйзамы деген нерсени эске албай калды. Бир эле кызыкчылык калды азыркы адамдарда. Бул акча. Качан акча кызыкчылыгы алган учурда адамдар өзүнүн акчасына жетүү үчүн сиздин абийриңиз, диниңиз аны үчүн ойлондуруп да койбойт. Ошондуктан ойлоно турган сизсиз. Мана ошол жерге барган учурда ошол муфтияттан атайын сертификатың барбы, халал стандарттан алган сертификатың болсо көрсөт. Ошол жерде муфтияттын печаты болсо, аны көрүп туруп гана албасаңыз, башкасына анын көпчүлүк учурда сизге копиясын да көрсөтүшөт. Копияны да ишенбеңиз. Копия да жасап алышат. Ошол жерде оригинал сертификат болсо гана алганыңыз дурус болот. Каза намазына сөзсүз азан айтыш керекпи? Каза намазына сиз каза намаздарды эң жакшысы окулуп аткан мезгилде, катардагы парз намаз окулуп аткан мезгилде ошол парз намаздын алдынан же артынан коюп окуганыңыз эң абзел болуп саналат. Зекетти продукт менен берсе болобу? Орозо битирди, карындашынын баласына берсе болобу? Зекетти продукт менен бергенге болбойт. Бир эле учурда болсо берсе болот. Эгерде ошол зекетти алып аткан адам акылы алсыз болуп калса. Кандай акылсыз болуп калат? Ал ушунчалык наркотикке же болбосо аракка катуу берилген. Анан ошол берип аткан зекетиңизди дагы ал акылы алсыз болгондон ошону адал жака иштеткенди билбейт. Ал кайрап алып туруп арак сатып алат же болбосо наркотик сатып алат да. Ал ошончолук акылы төмөн болуп калган. Бул учурда сиз ошондой бир акылсыздыкка барып койбосун деп зекеттин ордуна ага кийим кече же болбосо азык аш алып берсеңиз болот. Бирок башка учурда жок. Башка учурда кедейлердин, муктаждардын баягы өз муктаждыгын, өз керектөөсүнө ылайык болуш үчүн аны акчалай же алтын түрүндө берген жакшы болот. Ошол эле учурда карындашынын баласына берсе болобу дейт. Албетте бул карындашыңыздын баласына берсеңиз болот зекетиңизди. Мен бир жол боюмда болчу, анан эмизип аттым. Азыр дагы төрөп эмизип атам. Ата-энем күйөөм кармаба деп карматпай коюшту туурабы? Удаа кыздар менен кыйналып каласың деп, бир жаш 8 жашта, бири 5 ай. Алар туура айтыптыр. Эмне дегенде сиз бир жаш 5 айдык бала эмизсеңиз, анан боюңузда бар болсо,
Анан өзүңүз орозо болсоңуз, сизге ким азык жеткирет? Каяктан азыктанасыз? Андыктан шарияттын сизге болгон толук уруксаты бар. Сиз оозуңузду ачып, мына ошол балдардын жана өзүңүздүн ден соолугуңузга караңыз. Жолдошум орозо кармады. Багымда шам намазын гана окуйт. Өзү оюлуп тамеки чегип жатат. Орозосу бузулабы? Албетте, тамеки чегип атса орозосу бузулат. Оозу оюлгандыгы үчүн бузулбайт, тамеки чеккендиги үчүн бузулат. Ал эми багымдат менен эле шамды окуп койгондугу жаман экен. Аны иншалла өзүңүзгө кошуп, ар бир намазды эскертип турсаңыз, чогуу окуп каласыздар иншалла. Түшүмө алтын шакек сөйкөт көп келет. Турмушка чыга элек кызмын. Жооруп берип коюңузчу. Бул албетте мен түш жоруучу эмесмин, бирок ошол түш жоруучу китептерди көбүрөөк окуйм. Өзүм кызыккан жерим бар. Алтын шакек бул албетте сиздин иншалла бактыңыз жөнүндө кабар берет. Иншалла биз кандай болбосун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөндөй түшүбүздүн жакшы жагын эмне кылышыбыз керек? Жоруп, аны жакшы адамдар менен бөлүшкөнүбүз дурус болот. Сизге иншалла бакыт келет. Сабашканда иштеп жүрүп, сабашкада, ижара, мардекерчиликте иштеп жүрүп орозо кармагам эле. Анан кыйналып ачып жибергем, күнөө болобу? Сиз эгерде ошол учурда кыйналып, чындап эле өзүңүздөн алдан күчтөн тайып ачсаңыз, анда жок, бир күнүнө бир күн тутуп бересиз. Анан жөн эле көбүрөөк акча таап алайын деп туруп ачып салсаңыз, жок, анда сизге кафараты менен болот. Муну бир күнгө 60 күн тутуп бересиз. Мен намаз окуйын десем, заарам чыгып турат. Эмне кылайын, айтып коесузбу? Эгерде бул нерсени токтотконго такыр мүмкүн болбогон болсо, анда намазга келип дааратты алып, даарат алгандан кийин ошол зааранын алдына калыңыраак мата коюп, анан ошол мата менен башка кийимдин башка бөлүгүнө жайылбай турган кылып туруп намазыңызды окуй бериңиз, намазыңыз кабыл болот. Ошентип ар бир намазда ошондой кылыңыз. Кудай кааласа, намазыңыз намаз ордунда болот. Бир гана мына ушул нерсе кайдыгер болбоңуз. Бүгүнкү күндө медицина күчтүү, медицина жакшы, бүгүнкү күндө жакшы деңгээлде. Кайрылсаңыз, сизди иншалла алар жакшылап, дарылап, айыктырып коет. Бул илдеттен кутуласыз. Астмам кармап атат. Оозумду ачсам болобу? Жөтөлүп кыйналып атам. Суу ичкенде жөтөлүп күчөп кетет. Дейт. Албетте, астмада бул көкүрөккө байланышкан маселе. Мына ошол сизди кыйнап, тынчыңызды алып, оор деңгээлге жеткирип кое турган болсо, ачканыңыз дурус. Бирок кантесин доктурга кайрылганыңыз, доктурдун өзүңүздү дарылап аткан врачтын кеңешин алып туруп, иш тутканыңыз бул талапка ылайык. Азыр жолдошум экөөбүз тең жумушубуз токтоп калган. Орозо битирге карызга акча сурап берсекпи деп жатабыз. Болобу же болбой калабы? Орозо битирди сиз эң кичинекей өлчөмүндө бериңиз. Ага күчүңүздөр жетет болуш керек. Бул 28 сомдун тегерегинде болуш керек. Үй бүлөдө канча мүчөңүздөр бар? 4 үй бүлө мүчөсү барбы? 3 үй бүлө мүчөсү барбы? 5пи? Ошону көбөйтүңүз. Анан иншалла ошону менен берип койсоңуздар болот. Намазда 2 жолу саждага жыгылат эмеспи? Ошол 2 сажданын ортосунда Роббихфирли деген сөз айтылабы? Албетте, бул сөздү айтса болот. 2 сажданын ортосунда турган мезгилде Роббихфирли десе, бул туура эле болот. Менин жолдошум 20 жыл мурда мастыгы менен талак деп айткан. Азыр дин жолундабыз. Башка адам менен нике кыйып, кайра талагын алганда экөөбүз нике кыябыз дейт. Кандай кылсак болот? 20 жыл мурда мастыгы менен талак деп айткан болсо, кантип талакты айткан? Талактагы бир канча түрлөрү болот. Бул маселени мындай эле теле берүү үстүнөн чечим чыгарып кое турган жеңил маселе эмес. Андыктан бул маселени тактап, жөндөп, ырастап, аныктап туруп, андан кийин жообун берсек болот. Ал үчүн сиз мына карантин бүтсө буюрса, муфтиятка келсеңиз, же кайсы бир аймакта турсаңыз, ошол аймактык, облустук казыяттын алдында дагы фатва бөлүмдөрү иштейт. Ошол фатва бөлүмгө кайрылсаңыз, сизге
туура жообун беришет. Битирди оразанын биринчи 10 күндүгүндө берсе алтын баасына өтө тете болот деген туурабы? Жок, мындай маалымат жок. Бул битирди ораза ай ичинде берсеңиз боло берет, кайсы мезгил болбосун. Намазда аятыл курсуну окубай эле койсо болобу? Намазда деген сөз, намаздын ичиндеги рекеттерге кошуп окубасабы деп атасыз да, окшойт. Окубай койсо деле боло берет, башка сүрөлөрдү окуй беребиз. Эгерде жок, намаздын аягында десеңиз, окуганыңыз абзел. Бул сүннөткө ылайык болот. Мен бүгүн билбей суу ичип алдым, оразам бузулуп калбайбы? Эгерде билбей унутуп ичип алсаңыз, жок, оразаңыз бузулбайт буюрса, оразаңыз ораза ордунда калат, иншалла, сиздин оразаңыз кабыл болсун. Этеккир келип оозумду ачып салдым, ошол күн карыз болобу? Ооба, эгерде аялдагы болгон ошо айлык этек кирген мезгилде канча күн келсе ошончо күндү кой берет дагы, кийин ошончо күндү тутуп берет. Ошондой эле ныфас деп аялдар төрөттөн кийинки келген каны токтой элек болгон болсо ошол мезгилди кармабай турат дагы, ораза бүткөндөн кийин ошончо күндү кайрадан кармап берет. Саламатсызбы? 2 жаштагы кызым бар. Оозо кармаса болобу? Кээ бирөө кармаса болбойт деп атат. 3 жашка чыкканча. Жок, бул аппендичилик. 2 жаштагы кыз каяктагы оразону билет эле. 3 жаштагы кыз дагы каякта. Жок, алар балалыгын эмне уурдайын деп атасыңарбы? Же суроону ойноп берип атасызбы? Мен сизге түшүнбөдүм. Сиз балаңызды, кызыңызды эрезеге жеткириңиз. Анын тандоо укугун колуна бериңиз. Ал акылы менен таанысын. Андан кийин биз христиандар эмеспиз, балабызды төрөлгөндө эле көтөрүп барып эле чокутуп салчу. Абайлап суроо бериңиз. Мен намаз окуйын дегем. Кунут дубасын жакшы өздөштүрө албай жатам. Эгер намазымды ниет менен баштасам, витр намазын окубай эле койсом болобу? Кунут дубасын өздөштүргүчө. Кунут дубасын өздөштүргүчө сиз жок дегенде ихластуу окуңуз. Бирок өздөштүргөнгө аракет кылыңыз, себеби дегенде витр важип намаз болсо, ошол важип намаздын ичиндеги кунут дубасын окуш важип. Мына ошондуктан буга аракет кылыңыз. Оразада канча күн карыз болсо, ошончо күн эле кармайбызбы, же кандай болот? Мага ошол оразада канча карызды кандай жол менен карыз болдуңуз, ушул маселе. Эгерде сиз атайлап ачып салсаңыз, анда бир күнүнө 60 күн карыз болосуз. 2 күнүнө 120 күн карыз болосуз. 3 күнүнө кошуп кете бересиз 60тан. Эгерде ошол кайсы бир негиздүү себеп менен болуп калса, ооруп калсаңыз, сапарга чыгып калсаңыз, айтайлык жанагындай болуп, аял киши болуп калып, аны этек кири келип калса, бул анда бир күн кой берсе, бир күн толуктап берет кийин. 3 күн тута албай калса, 3 күн толуктап берет. 5 күн тута албай калса, 5 күн толуктап берет. Мына ушундай. Устаз, ла хаула ва ла куввата илля билlah дегендин маанисин айтып бериңизчи. Ла хаула ва ла куввата илля билlah деген сөз Алланын күчүнө, Алланын амалына, Алланын айласына тең эч кандай айла жок, эч кандай амал жок, эч кандай күч жок деген сөз. Бул бардык мүмкүнчүлүк, бардык таасир, кудурет Алла Таалага гана тагандык. Анын кудуретинен, кубатынан, күчүнөн өткөн эч бир күч жок деген сөз түшүндүрөт. Ораза кармап атканбыз. Ар бир ооз ачканда ооз бекиткенде даарат алуу зарылбы? Жок. Ооз ачуу, ооз бекитүүдө даарат алыш зарыл эмес. Мына ошол шам намазында ооз ачкандан кийин намаз окуш важип. Мына ошон үчүн даарат алышыңыз керек. Ал эми эрте менен ооз бекиткенден кийин намаз окуш важип. Ага даарат керек. Мына ошондой кылып сиз эмне ооз ачканда бекиткенде эмес, ооз ачкандан кийинки, анан ооз бекиткенден кийинки амалдарга даарат менен болуңуз. Деги эле даарат бул адамга тазалыкты сабылайт. Мына биз 2 айдан бери карантинде эмне үчүн отурабыз? Мына ошол тазалыктын болбогондугунан. Динибиз болсо 14 кылымдан бери какшап келет. Таза болгула. Бир күндө 5 жолу колуңду 3 жолу жуу, бутуңду 3 жолу жуу, оозуңду 3 жолу чайка, мурдуңду 3 жолу чайка, бетиңди 3 жолу жуу. Эгерде 3 жолудан болсо бир күндө 5 жолу жуусаңыз, бир күндө колуңузду 15 жолу жуат экенсиз. Мына карантиндин кажети жок эле эгерде ошону кармансак. Кудай Таала бизге жакшылыкты сунгусу келет. Дин, шарият бизге тазалыкты сунгусу келет. Биз болсо моюн толгойбуз.
Биз айтабыз, биз тазабыз деп, биздин жүрөгүбүз таза дейбиз. Эгерде сенин колуң таза болбосо, сенин бутуң таза болбосо, жүрөгүңдүн тазалыгынан пайда жок. Устаз, кызыбыз 3 айлык, келинчегим орозо кармап жатат. Балага зыян тийбейби? Устаз, 3 айлык келинчегим орозо кармап жатат. Эми кызыңыз 3 айлык болсо, ал көкүрөк сүткө муктаж мезгили, анан орозону иншалла коркпой эле койсун, эртең деле кармап бере берет. Шашпай турсун, кызыңызды тойгузсун. Кызыңызды тойгузсун. Кызыңыздын ден соолугу, кызыңыздын бактысы силердин бактыңар. Шарият анчалык камкор эмес. Шарият биздин жеңилдигибиз үчүн келген. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра деген. Аллах Таала силерге жеңилдикти каалайт, оорундукту каалабайт деген. Ошондуктан сиз келинчегиңизди ушул сөзүмдү жеткирип коюңуз. Кызды тойгузсун. Багымдат намазын окугандан кийин арбактарга Куран окуса болобу? Арбактарга Куран окубайсыз, арбактарга окуган Кураныңыздын сообун багыштайсыз. Мына ошондуктан дайыма Куран намаздан кийин өзүңүзгө адат кылсаңыз деле жакшы болот. Намаздан сырткары деле мезгилде, мезгили менен жакшы амалдарды кылып, жакшы сөздөрдү айтып, жакшы Курандарды окуп, мына ошолордун сообун анан ошол өтүп кеткен жакындарыңыздын арбактарына багыштасаңыз бул туура болот. Хижама канча убакытта кылдырып туруш керек? Хижама өзүнүн бир убактысы жок, моунча убакытта кылыш керек деп. А бирок адамдагы болгон сыркоонун же кайсы бир өзүн ыңгайсыз сезип, өзүндөгү болгон ден соолугундагы болгон бир илдетти байкаган учурда анда барып алдырса болот. Анан жөн эле барып эле кан сордура бергенден пайда жок. Козу карындан жасалган тамак адал болобу? Албетте адал болот. Бул өсүмдүк, бул кадимки эле биз эмнени жеп атабыз? Чириш жейбиз, чүкүрү жейбиз, самсага пайдаланып көк беде жейбиз. Мына ошондой эле өсүп аткан чөп жесеңиз боло берет. Бир гана абайлай турган нерсе, чөпкө окшоп бул баары эле таза эмес, мунун ичинде уулуусу да көп болот. Ошондуктан устаз айтты эле деп барып уулуусун жеп албаңыз. Сөзсүз аны таанып, билип, аныктап анан жеңиз. Эртең менен ооз жама албай калдым, бирок эртеден кечке тамак ичкен жокмун. Орозо кабыл болобу береби? Албетте кабыл болот. Болгону сиз кичине кыйналдыңыз. Эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саардык жегиле, саардыкта береке бар дейт. Себеби дегенде ошонун берекеси менен сиз күнүңүздү шаттуу өткөрмөксүз, куунак өткөрмөксүз. Көп амал менен, эмгек менен, иш менен, Куран менен өткөрмөксүз. Саарлык жебей калдыңыз эле, эчтеке жарабай жаттыңыз. Көрдүңүзбү? А бирок орозоңуз кабыл иншалла. Саламатсызбы? Менин боюмда бар, УЗИде кыз деди, бирок Алладан сурап күндө тахажжуд окуп уул тилеп жатам. Сиздин оюңуз рахмат. Билесизби, бүгүнкү каражаттар албетте кайсы бир нерсени эртерээк айтып коюп, аны моундай экен деген маалыматтарды айтышат, бирок ал 100% эмне анык нерсе эмес. Андыктан иншалла бардык иш Алланын колунда. Балким чындап эле азыр ал жигит, ал уул анан сизге жөн эле бир темир сүйлөп койсо, сиз эмне болуп атасыз? Кыжаат болуп атасыз. Аллах Тааладан сурай бериңиз, Аллах Таала тилегиңизди берсин. Таяжелерим баптист болуп кетти. Такыр эле акырындап жиндиге окшоп баратат. Кийин алар болсо кандай болот? Кийин алар өлсө кандай болот? Акыркы сапарына барбай койсом күнөө эмеспи? Кеңеш бериңизчи. Алла аларга түз жол берсин. Мындай оор тагдырлардын өтө көбүн көрдүм. Көптөрүн көрдүм. Аллах Таала менен баарыбыздын жолубузду түздөсүн. Мына биз эшигибизди ачып, Кыргызстан баарыбыздын үйүбүз деп жар салып, баарын киргизип алдык элек. Анан ушунун артынан анын канчалаган үй бүлөлөрү талкалады, туугандардын ортосунан ажырым кетти. Дин эркиндиги деп бүгүн мыйзам алдында жашап атабыз, бирок ошол эле учурда адамдардын укугун динден да мурда адамдардын өзүнүн асыл түйүндөгү тарыхый жолун дагы биз сыйлап урматтаганыбыз жакшы экен. Биз мусулман калппыз, мусулман боюнча калабыз, мусулман боюнча өлөбүз. Ал эми тигилер өлүп калса, аларга инсандык гана парзыңызды аткарыңыз, ал деген мумундук эмес, инсандык. Барып көңүл айтып коюңуз. Ошол, андан башка эчтеке кыла албайсыз. Жаназа кое албайсыз. Мусулмандардын көрсөтөнүнө көмө албайсыз. Аны ак кепинге орой албайсыз. Аларды гусулга ала албайсыз.
Алар үчүн Аллах Тааладан ыстыгфар сурай албайсыз. А ыстыгфар сурасаңыз дагы Аллах Таала аларды кечирбейт. Мына ушул акыбалы эми өкүнүчтүү. Мен 65 жаштамын, намаз окуйм. Даарат алганда бутум шишип кетет. Влажный салфетка менен арчысам болобу? Аллах Таалам сизге күч кайрат берсин. Намаздарыңызды кабыл кылсын. Эгерде бутуңузга суу тийгизген мезгилде шишип кетсе, анда сиз таяммум алыңыз. Таяммум деген сөз кургак даарат. Мен сизге азыр телевизордон түшүндүрүп бере албайм таяммум эмнекиндигин. Бирок балдарыңыздан, кыздарыңыздан ошол намаз жөнүндө китеп алып келсеңиз, ошол жерде таяммум жөнүндө жакшынакай түшүндүрүп берип койгон. Мына ошол таяммум менен эмне кылыңыз, окусаңыз бул сиз үчүн жакшы болот. Мен 13 жаштамын, кызмын. Мен быйыл орозо кармадым. Намаз окуйын деген ой бар. Эмнеден баштаса болот? Аллах Таалам иншалла кадамыңды бекем кылсын, кызым. Орозоңду кабыл кылсын. Аллах Таалам мына ушундай акыйкат жолдо, түз жолдо дайыма өзү колдосун. Ал эми намаз окуймун десең, Аллах Таалам ошол ниетиңе жеткирип, мына ушул намазга да бекем кылсын. Эгерде эмнеден баштаарды билбесең, эң эле жакшысы намаз жөнүндө болгон китепче сатып ал, кызым. Андан кийин китеп, намазды жакшы билген адам менен сүйлөш. Аны фазилетин, анын пайдасын сага түшүндүрүп берсин. Андан кийин Кудай Таалам эмне кылат? Бул жолдо сени өтө рахаттуу кылып алып барат. Мына ошентип, урматтуу жамаат, урматтуу телекөрүүчүлөр, Аллах Таала субхана ва таала сиз менен бизге берген убакыт ушундай бат экен. 1 сааттагы көз ачып жумганча өтүп кетти. Биз бир сөз баштадык элек, аягына чыкпай калдык. Бирок кантпесин 2 ооз сөз менен жыйынтыктайлык. Кудай Таалам орозону берген учурда орозону өзгөрүү үчүн берет экен. Орозону ичиндеги максаттарынан болуп адамдарга сабырды, канаатты, такыбачылыкты, теңдикти, ошол Кудай Таала өзү сунган неаматтарды сездирүүнү каалайт экен. Чындап эле келген учурда күндө орозого чейин суу ичет элек, суунун даамын билбейт элек. Биз орозо күндөн тартып эле суунун даамын сезе баштадык. Ач калуу эмне экендигин биле баштадык. Аны менен биз мына тегерегибизде жашап аткан нанга жетпей, ашка жетпей жүргөндөрдүн турмушун түшүнө баштадык. Мен өзүмдү дайыма ачууга алдырып, бирөөгө катуу сүйлөй алат элем. Эми сабырдуу болуп баштадым. Башка бирөөгө катуу тил тийгизип, сөгүп кагып койчу элем. Ал нерселерди токтоттум. Көрсө, орозо биздин аклагыбызды дагы, адебибизди дагы, ыхласыбызды дагы, такыбачылыгыбызды, ибадатыбызды, жүрүм турумубузду жөнгө салып, бизди чыныгы момун кылууга келген экен. Андыктан Кудай Таалам ушул ай ичинде чындап эле баарыбызды орозо артынан пайдага жеткен, орозо артынан оттон кутулган, орозо артынан адебин оңдоп түздөп, адам катарына кирип, өзүмдүн мамилемди, жүрүм турумумду, сый урматымды ордуна койсун. Кудай Таалам ар бирибиздин сураган тилек максатыбызга жеткирип, түндөлөрү айткан дубаларыбызды кабыл кылсын. Кудай Таалам элибизди, жерибизди, мамлекетибизди түптүү кылсын. Ар кандай апаат, кырсыктардан сактап, кыямат күнгө келген учурда жүзүбүздү жарык кылсын. Аллах Таалам дагы бир жолу улуу айда туткан орозо айыңыздарды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.